Assalamu alaikum Maqbul aka. Алейкум ассалам. Biz sizge atayın geldik ele. Sizden qanday aktivist жаран экениңизди biz жакшы билебиz. Siz убагында Садыр Жапаровдун президент болуп келишине дагы чоң салым кошконсуз. Ошол себептен азыр мурдагы Садыр Жапаров деп жүргөндөр азыр кайра Садыр Жапаровду жамандай башташты. Сиздин оюңуз, сиздин пикириңиз ошол боюнча эле турат да. Ошон үчүн сизден атайын ошону билели деп келгенбиз. Эмне себептен ошол Садырды колдогон инсан боюнча калдыңыз. Ошол жөнүндө кичине маалымат берип койсоңуз. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Sözümdü, merimdi, urayımdı Allah'tan isminden başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман bir тугандарга, жете уласа дуганда жашап жаткан bir тугандарга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Өтө жакшы суроо бердиң инем. Рахмат. Ушундай бир 4-5 күндөн бери чалуулар болуп атты сенден мага. Мен бүгүнкү күндө иштен ушу жумушум, ушу Верховный народный контролдун өтө мага түйшүк иши менен болгонум үчүн кечке мал болуп калып, сени менен ушу үйгө чакырып эле үйдө маек кылайын дедим. Негизи туура 2020-жылы октябрда 4-5 октябрдан бул курчап чыккан эме болду эле. Ушул эл толкуп, шайлоонун мыйзамдуу шайлоо болгонунан бардыгыбыз эле Садыр деп Садыр Нуркожоевичти колдоп чыкканбыз. Мен бүгүнкү күнгө чейин Садыр Нуркожоевичти колдойм. Сен азыркы мага берген суроолоруң боюнча айтып атпайсыңбы? Садыр деп кыйкырып жүргөндөр мына бүгүнкү күндө эле кайра жамандап атат дегенчи. Адамдар ар нерсени кылуу алдында бир нерсени максат кылышат да. Мисалы үчүн сен жазында эгин эгейин деген болсоң, трактор алып, май алып куюп, анан кийин бензин коюп ар жерлерде эгип, анан картошкасын эгесиңдер, анан түшүмүн алганга аракет кыласың да күздө пышкандан кийинчи. Буларда негизги адамдар ушундай экен да, көп адамдар мен ушундай азыркы күндө байкадым. Сен туура эле айтасың да, мурдагы Садыр Нуркожоевич, Садыр деп жүргөндөр мына бүгүнкү күндө баягындай кийимин эле тескери кийип алды. Эмне үчүн кийип алды? Алардын талабы башка болгон экен эле. Эмнеге кандай талап болгон экен? Булардын талабы ушу мактап жүрө берсек, 1 ай, 2 ай, 3 ай мактап жүрө берсек, Садыр Нуркожоевич бизди көрсө, же акчалай берсе, же жумушка койсобу деген ойлор буларда 100% болду деп айта алам, адашпай элечи. Ушундай эле нерсе болду да. Мисалы үчүн азыр көп эле ошо баягы Садыр Нуркожоевичти мен деле көчөдө көп жүрөм. Садыр Нуркожоевичти мактап жүргөндөр бүгүнкү күндө жамандап атканы чындык эле да. Эмнеге жамандап атканы себеби Садыр Нуркожоевич аларга көңүл бурбады. Алардын ой максаты акча эле. Же акча эле, жумуш эле. Же мен үкамы коюп кой, жакамы коюп кой деген андай темада болбоду. Ошондой теманы карады. Садыр Нуркожоевич баягындай өзүнүн сабырлуулугу менен аларга көңүл да бурбады. Аларга баягы мактоо бир гана Аллага гана татыптуу да. Садыр Нуркожоевич дагы ошол үгүт иштеринде жүргөндө, президент боло элегенде биринчи улуу Алладан гана болот деп айткан. Себеби албетте Алладан бул адамдар Садыр Нуркожоевичке гана таянып алышты да, Алланы эстен чыгарып коюшту. Ошон үчүн Алла эсинен чыгарып койсо, Садыр Нуркожоевичти Алла тарап жүрөгүнө салып койсо, Садыр Нуркожоевич буларды эсинен чыгарып коет да, урматтуу турган. Ошон үчүн колдош керек. Биз президентти колдошубуз керек. Биз алардан үмүт кылбашыбыз керек бизчи. Мага акча берет, анан кийин жумуш берет деген нерседен алыс болушубуз керек, урматтуу турган. Менин жеке пикирим, оюм ошондой. Чоң рахмат. Дагы бир суроо. Мурдагы колдоп жүргөндөр ошо Канат Хасанов дегендер убагында колдогондор. Азыркы ошолордун ою кандай болуп атат сиздин пикириңиз боюнча? Канат Хасанов боюнча мен ал кишини дагы колун деле кармай элекмин, бирок интернеттерден акыркы күндөр көрүп калдым. Чындыгында эле Садырды колдоп жүргөн адам, чоң казат менен келе жаткан адам эле. Сыймыктын адамдар эле болгон да, Сыймык Жапикеев, жанагы Мамыткановдун адамы эле болгон. Мен түшүнбөйм ушул адамгачы. Бир карасаң Сыймыкты жамандап аткан, бир карасаң Мамыткановду жамандап аткан. Эми сен мен азыр менин досум болсоң, экөөбүз жүргөн болсок, сен экөөбүз кичинекей эле бир келишпестик болгон болсок, сен мени жамандап чыгат да, мындай болбойт да, урматтуу турган. Канат Хасанов деле Садыр Нуркожоевичти колдоп чыккан. Эми ал деле бир ой максатта бир иш бербей койсо эле сразу бизде ушундай адап болуп калды да. Баягы адамдарда илим болуш керек. Биринчи адам айтат да, биринчи илимдүү, билимдүү. Биринчи билимдүү, анан илимдүү болуш керек. Булар билимдүү болгону менен
илими жок да. Эмнеге үчүн илими жок? Илими бар адам эч нерсеге калданбайт, акчага алданбайт. А билими болуп туруп эгер илими болгон болсо, жөнөк эле бир машинага, бир джипке алданып калат да. Мен оюмча, бул Канат Хасанов деле Садыр Кожоевичти колдогондор деле бар. Бирок азыр муну деле ой ошо да. Бийлик или акча. Ошол эле нерсе деп ойлойм менчи. Мен жеке пикирим 100% айта алам да, бул кызмат бербей койду, же бир мындай көңүл бурбай койду, ошон үчүн жамандап чыгып атат да. Рахмат. Дагы бир суроо элдик жанагы активисттерденчи, чоңдор эмес элдик активисттерден мурда колдоп жүргөндөр ошо жанагы Гуни, Өмүрзак, Жоки дегендер бар. Ошолор дагы азыр өзүнчө оюн өзгөрттү дейт. Ошолор боюнча дагы бир айтып өтсөңүз. Бул Гуни боюнча маалымат берип койсом, бул Гуни действительно баардыгы эле билсе керек, өтө кыйынчылыкта жашап аткан карындаш экен. Мен бул кызга жамандыгымды айтпайм, албетте бул кыз бүгүнкү күндө өзү квартирада жашайт, эри жок, кыйынчылыкта, буга туура түшүнүш керек. Бул кыздын карындашын деле бир кезде Садыр Кожоевичти колдоп жүргөн, мен дагы колдоп атат деп ойлойм. Азыр бирок бирөөлөрдөн угуп атам, Садыр Кожоевичке ой пикири жаман болуп атат. Бирок өзүнүн оозунан уккан жокмун. Бирөөлөр айтып атат магачы. Бирок бул карындашымдын ою ошол акча, үй, квартира эле деп ойлойм да менчи. Анан дагы кимди тууралуу айттың? Дагы Бекзат деген бала дагы видео чыгарып атыптыр. Ошол боюнча дагы оюңузду айтсаңыз. Бекзат азыр ушу до конца кетип аткандардан чынын айтыш керек. Ушу Бекзат деген баланын мен кээ бирлерде видеолорун колдойм, кээ бирлерин колдобойм. Бирок негизинде Бекзаттын деле кылып атканы туура да. Мен ойлойм, мен өз көзүм менен көргөм, ушу 5-октябрдан кийин Садыр Кожоевичти колдой элек деп бул бала чыга элек деп биз учурашканбыз. Бир машина менен жүргөн, Lexus'тун кичинекей эме, седанга окшогон. Кийин жүрүп, эми өзүнүн кичине бизнестери бар экен. Азыркы күндө ушу 470 Lexus минип жүрөт. Эми андай нерсеге биз чек кое албайбыз да, балким бизнеси бардыр, балким бир жерде бир магазини бардыр, иш кылып атат. Бирок мен ал Бекзат тууралуу менин оюм жакшы эле. Себеби бул Бекзат эмнегедир мындай позициясы өзгөрүлбөй атат да, позициясы өзгөрүлбөй эле Садыр Кожоевичти колдоп атат. Эмне дегенде дарак бир жерден көгөрөт да, адам бир жерде болуш керек. Бир нуктан кетсең, Кудайым буйрса Алла Таала да колдойт. Анан дарак бир жерден көгөрөт деген себеби туура эле да. Даракты азыр бул жерге алып келип эксең, 2 күндөн кийин суу болуп барат, наракы эксең, 3 күндөн кийин апарып наракы суу эксең, ал дарак солуп калат. Ошон үчүн мен Бекзатка менин оюм туура, наракы эмелер тууралуу оюм өтө бүгүнкү күндө менин оюм бузулуп атат. Булардын ою толук акчада, акча. Ушу мен сүйлөп Садыр Кожоевичти мактап чыксам эле гана мага акча бере калат деп. Бирок Садыр Кожоевичтин мен ой максатына 100% кошулам. Ошондой нерселерге бербеш керек. Аларга акча берип кое турган болсоң, эртең алар бир туугандарынан иш сурайт, жумуш сурайт, ушундай нерсе. Бирок мен Садыр Кожоевичтин азыркы кетип аткан позициясын колдойм. Мен мурда баягы дагы деле колдойм. Бул журт башка биз баш ийишибиз керек. Журт башы бул Алла Таалактын көлөкөсү түшүп турат дейт. Бул Алла Таалактын өкүмү менен болду, биздин өкүмүбүз менен. Эмес ушул кичинекей алейм маалында Алла Таалактын рухуна жазган. Сен президент болосуң, журт башы болосуң деп. Мына журт башын жакшы кылып алыш дагы өзүбүздөн, жаман кылып алыш дагы өзүбүздөн. Ошол бир тууган. Анан кийин мен дагы эле айтат элем, азыр эки эле таткын болуп атат да. Мына мисалын алдырагы Адахан Кимсанбаевичтин адамдары менен бул жакта ошол Бекзаттын айтышы боюнчачы мен ошолор үчүн жалпы бир туугандарыма айтат элем. Бир ынтымакка келели деп айтам, урматтуу бир туугандарым. Мына Бекзат көп адамдарды ынтымакка чакырып атат. Келгиле биригейли бир туугандарым, бөлүнөйлү деп. Бирок мен ушул жерде жогорку кеңештин депутаты Адахан Кимсанбаевичке да кайрылам. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз 5 мал намаз окуган, Аллага ибадат кылган адамсыз. Бирөөнүн аркасынан жамандаган негизи болбойт. Мен сизди как мусулман катары бир тууганымсыз. Мусулман катары мен сизди сыйлайм. Бирок бирөөгө сын айткан бул жаман, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн сиз, мен ойлойм, ушу Кыргызстанда эки эле мындай лидерлер пайда болуп калды деп ойлойм. Сиз анан Садыр Кожоевич. Мен экөөңөрдү ынтымакка чакырсак, Кудай кааласа, Кудайыбыз ынтымак болсоңор, силердин бул жактагы, бул тараптагы Садыр Кожоевичти колдогондор дагы, бул жакта сизди колдогондор дагы билимдиктүү болгон болсок,
биз өнүгөбүз. Эгер ушинтип эле бири-бирибизди чукулай берген болсок, биз эч качан өнүкпөйбүз, урматтуу туугандар. Эртеңки күндө ал жаман, бул жаман. Бирок мен Садыр Кожоевичтин азыркы мен деле ичим чыкпай бараткан болчу. Бүгүнкү мына жакынкы күндөрдө мен ичим чыгып, менин ичим жылыды. Эмнеге жылыды? Исламчылыкта көп адамдар мына жана өлүм житимдерге, жана кырк, мүчөлүк, сүчөлүк нерселерге мен 100% каршы элем. Алла разы болгон болсун. Ушул нерсени көтөрүп чыкты. Мына эгер Кудайым буйрса, өлүм житимдерге мал союлбай калса, жылкылар союлбай калса, бул жылкылардын көбөйүшү максат эмес. Бул жерде бизде ислам дининде биз ушул нерсени кармап калыш керек. Бул кыркы деген үчүлүк, мүчүлүк деген, кырк деген, жылдык деген нерсе жок. А бирок Куран окута берсе боло берет, урматтуу туугандар. Ошон үчүн аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Эң биринчиден бизде ынтымактуу болушубуз керек. Ошон үчүн мен азыркы бийликти колдоп аткан Бекзат иниме дагы айтат элем. Бекзат бир тууганым, сен дагы мына азыркы Адахан Кимсанбаевичтин адамдарын дагы менен ооктоодо мынандай болуп турасыңар. Бириkkиле, урматтуу бир туугандар. Бирок сага да Алла разы болгон болсун. До конца турасың. Бирок мен көрүп атам, до конца турбаган адамдар акча үчүн жүргөн адамдар бар экен да. Акча бул колдон кири. Бүгүн болсо эртең жок, эртең болсо бүгүн. Эртең жок болсо бүгүн бар дегендей. Ошон үчүн аман болуңуздар. Кыргызстанда ушу Садыр Кожоевичти баарыбыз колдоп турган болсок, жакшы кылыш бизден, жаман кылыш да бизден. Ошон үчүн аман болойлу, эсен болойлу. Ассаламу алейкум. Сизге рахмат, чоң кабыл экен. Ва баракатуху.